Салам достор, бүгүн бизде конокто Change Fitness клубунун машыктыруучусу Нурсултан Эргешов. Саламатсызбы, Нурсултан? Саламатчылык. Жакшы, рахмат өзүңүздөр. Алгач сиз менен таанышып алсак, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Эргешов Нурсултан 1994 жылы төрөлгөм, 30 ноябрда, жакында. Жалал Абад областында, Майлуу Суу шаарында. Машыгууну чечкен адам эмнеден башташ керек жана эмнелерди эске алыш керек? Биринчи эле бул жана айтып кеткендей эле кайсыл түр болбосун, спорттун агайы болобу же башка өзү болобу, бул биринчи эң эле негизгиси жакшы разминкадан башталат. Дене муундарды жибитиш керекпиз. Кийин уже рабочий процесске өтүш керек. Мисалы, күрөшкөн балдар болсо ковердо отработка кылышат, кандайдыр приемдор жасашат. Бизде болсо сөзсүз түрүндө бул 15 мүнөттүк алдын ала разминкадан башталат, кардио нагрузка. Экинчиси бул ошо силовой зонага өтүп, көнүгүүлөрдү кылып баштайбыз. Мындайда кээ бир адамдар белгилүү бир зонасынын үстүндө иштегиси келет да. Мисалы ошол кыздар ляшкасын эле жоккусу келет, же мырзалар болсо курсагынан арылгысы келет да. Ошол бир зонанын үстүндө иштеген туурабы бул өзү? Жок, туура эмес деп ойлойм. Адам бул мындай природадагы гармониялык түзүмдө төрөлүп жаратылган, адам дагы ошондой болуш керек. Бир эле жерин акцент кылып машыгып болбой калат, результат дагы болбойт. Неге деген эс алдырыш керек. Экинчиден бул бир эле көнүгүүлөр жасап эле результатка жетпейбиз. Бул туура тамактануу, режимди сактоо, эс алуу учурлары бар. Ошентип эле туура эс алып, туура тамактанып, анан залга да барып машыксак, бүт баарын тандемде кылсак, бир какой-то определенный результатка жетебиз. Кээ бирлер ошо батыраак жыйынтык алганга шашылышат эмес. Мисалы, бир айдын ичинде арыктабаса көңүлү түшүп, деги ошо жыйынтык канча мүнөт мурда билине баштайт? Ачыгын айта кетсем, ар бир адам уникалдуу. Биз окшош эмеспиз бири-бирибизге. Мүмкүн бир адам бир айда жакшы арыкташы мүмкүн, экинчи адам 1-2 килограмм ыргытышы мүмкүн да. Биринчиден бул ар бир адам өзүн анализ кылыш керек. Бир жума дедлайн деп койсок болот. Тамакты, режим сна и тренировки. Если машыкса, биринчи эле өзүнүн денесин күзгүдөн көрүп атса, көрүп жана если он замечает, результаттар бар болсо, то это уже айтсак болот туура жолдо деп, Ашыкча салмак болушунун себеби бул жерде гендин кандайдыр бир таасири бар. Мисалы, кээ бирлер айтат, денем да чоң болчу, мен да чоң, арыктоо мүмкүн эмес депчи. Бул все-таки оправдание десем болот. Бүт нерсе болот. Ар бир адам эси кааласа, ички дүйнөсү менен алмашам, мен ошого жетем десе болот. Структура, айтып кетейин, бул генетика тоже играет роль, но не прям очень важную роль, и ушул үчүн эле ойлонуп, мен структурамды эле өзгөрө албайм дебеш керек. Бул эң эле негизгиси адамдын ичинде алмашам деген ошол жакта болуш керек, каалаш керек, кылыш керек. Просто надо делать всё. Кээ бирлер айтат, ошо кыз кишиге оор жүктү көтөрүүгө болбойт, анткени алардын организми башкача түзүлгөн деп. Бул жагын эске алыш керекпи? Туура, өтө деле оор эмес, оор нерселерди көтөрбөш керек, бирок көтөрсө деле болот. Бирок айтып кеткендей, ошол көнүгүүнү туура жасаш керек. Кээ бирлер ошол мондай залдарга барып машыгууга шарты жок да, үй шартында машыгууну каалагандарга эмнедир кеңеш бере аласыз? Албетте, жана айтып кеттим, өзүм возможность жок болгон учурда мен үйдө турник жасап, тактайдан эле турник жасап, ошо если адам кылам десе, ички дүйнөсүндө бар болсо, ал үйүндө да кылса болот. Жыйынтыкка жетиш үчүн күнүнө канча саат жана жумасына канча күн? Ар бир адам уникалдуу. Мындай айтайын, среднестатистика 40 мүнөттөн 1,5 саатка чейин десем болот. Жумасына 3 жолу жетет. Маегибиздин соңунда сизден бизди көрүп аткан окурмандарга мотивациялык кеңеш деп койсоңуз. Мени көрүп аткан адамдарга спорт бул чыныгы эле ден соолуктун мүлкү. Спорт менен машыккан адам
бул биринчи эле менин оюм бул инвестиция в свои здоровья. То есть ар бир адам көп жашагысы келет. Уже калгандары бул вторично деп ойлойм. Ошон үчүн спорт менен машыккыла кандайдыр түр болбосун, машыккыла, режимди сактагыла, режимди сактап определенный результаттарга жетсеңер болот. Таштабагыла. Ар бир адам өзүнүн ошол түрүн тапса болот.